Кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команда Украинада өтө турган эл аралык мелдешке катышат. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Мелдеш 25-28 февраль күндөрү Киев шаарында өтөт. Аталган мелдешке кыз келиндер күрөшү боюнча курама команда төмөнкү курамда катышат. Алар Айсулуу Тыныбекова, Айперим Медет кызы, Мерим Жуманазарова, Назира Марсбек кызы жана башкы машыктыруучу Нурбек Изабеков. Бишкек шаарынын мэриясы гендердик теңчиликти жайылтуу жана гендердик басмырлоону жоюу, аялдардын, кыздардын жана балдардын укуктарын коргоо боюнча ишин улантууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Свердлов акимиатында 1 ай мурун аялдарга жана балдарга карата үй бүлөлүк зордук зомбулук фактыларын аныктоо үчүн 6 мобилдик топ түзүлгөн. Көчмө бригадалардын курамына социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын, РИИБтин кызматкерлери, мектептердин социалдык мугалимдери, райондун үй комитеттеринин жана кварталдардын төрагалары кирген. Кечээ 25 февралга карата 2307 үй бүлө текшерүүгө алынып, алардын бардыгы менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аныктоо иштери жумасына 3 жолу өткөрүлүүдө. Эгер сиз үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы же күбөсү болуп калсаңыз, ишеним телефондоруна кайрылыңыз. 102 Ички иштер министрлиги, 112 бирдиктүү маалымдама номери, 111 балдар үчүн ишеним телефону деп айтылат билдирүүдө. Президент Садыр Жапаров Россиянын лидери Владимир Путинге кылыч белек кылды. Бул туурасында ал Российская газета гезитине берген маегинде билдиргенин өлкө башчынын маалымат кызматы жазды. Анда журналист Жапаровдон коноктор ар дайым кур кол келбестигин эске салып, бул ирет кандай белек тартуулаганын сураган. Мен Россиянын президенти Владимир Путинге кооз кылыч белек кылдым. Ал кылыч Кыргызстандагы чебер усталардын колунан жасалган, деп жооп берген Жапаров. Эске салсак, Садыр Жапаров башында турган кыргыз делегациясы 24-25 февраль күндөрү Россияга жумушчу сапар менен барып келди. Кыргыз Республикасынын коргоо министри генерал-майор Талайбек Өмүралиев Россия Федерациясынын коргоо министри армиянын генералы Сергей Шойгу менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын маалыматтык камсыздоо башкармалыгы маалымдайт. Министрликтин маалыматына караганда, тараптар аскердик жана аскердик техникалык чөйрөдө кыргыз-орус кызматташтыгынын учурдагы абалын талкуулашты. Жыйынтыгында эки өлкөнүн министрлери пилотсуз учуучу аппараттарды пайдалануу боюнча кызматташуу жөнүндө протоколго жана 5 жылдык мөөнөткө аскер жаатындагы стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү программасына кол коюшту. Ош шаардык соту Ош технологиялык университетинин ректору Абдыкадыр Абидовдун үстүнөн жазылган арызды карап чыгып, чечим чыгарды. Анда шайлоо өткөрүү комиссиясынын мурдагы ректор Абидовду жогорку окуу жайынын жетекчилигине талапкер катары каттаган чечими жараксыз деп табылган. Эске салсак, Абдыкадыр Абидов окуу жайды 2010 жылдан бери башкарып келет. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамынын 38-беренесинде мамлекеттик жогорку окуу жайдын жетекчиси кызмат ордуна 5 жылдык мөөнөткө шайланат жана бекитилет. Бир эле адам мамлекеттик жогорку окуу жайдын жетекчисинин кызмат ордуна катары менен 2 мөөнөттөн ашык шайланышы жана дайындалышы мүмкүн эмес деп жазылган. Ошого карабай 3-чү ирет ат салышып жаткан Абидовду шайлоо комиссиясы каттоодон өткөрүп, билим берүү министрлигинин комиссиясы дагы көз жаздымда калтырып койгон. Соттун чечими: жогорку окуу жайынын жетекчиси канча жолу шайланса да 3 ирет жол берилбейт.